Жаз айынын келиши менен Түндүк электр ишканасы Борбор калаадагы электр чубалыкларын алмаштырып жатат. Кабелдерди тартуу иштери бүгүн номер 4 Бишкек шаардык клиникалык ооруканасынын Республикалык кан борборунун өндүрүш корпустарынын айланасында жүргүзүлдү. Бул эскирген чубалыклардын жалпы узундугу 520 метрди түзөт. Бүгүнкү күндө анын 270 метри алмаштырылды. Коюлуп жаткан электр чубалыклары 1975 жылы коюлган кабелдерден кыйла жоон келип, бардык талаптарга жооп берет. Жыл айына чейин Түндүк электро Борбор калаадагы 6-10 киловольт чыңалуусундагы эскирген кабель чубалыкларынын 52 чакырымын алмаштырууну мерчемдөөдө. План боюнча 2019 жылы бизге план боюнча 52 километр алмаштырабыз эски кабелдерди. Ошо районда кирди ошо планга. Ошо данный моментте ошо бестеме кылып атабыз. План аткарып, могу районда 2,5 километр алмаштырабыз. Кабель узундугу 520 метр. Азыркы боюнча жарымысы уже тартып бүттү. Жарымысы бүгүн бүтөбүз. Могу кабель район Читой горбольницанын центр крови, ближайший райондун питание болуп калды. Маалыматка ылайык, эскирген 6 жана 10 киловольт кабель чубалыкларынын реконструкциясынан сырткары Бишкек шаарында жогорку 35 киловольт чыңалуусундагы электр чубалыкларын тартуу иштери да жүргүзүлөт. Быйыл жалпы эсеп менен Борбор калаада 2 чакырымга 35 киловольт кабель чубалыксы коюлат. Жалпы ремонттук иштерге 116 миллион сом каралып, капиталдык алмаштырууга 912 миллион сом бөлүнгөн. Бул бөлүнгөн каражаттын ичинде Бишкек, Чүй жана Талас облустарында дагы оңдоп түзөө иштери аткарылат. Март айынан башталды, толук кандуу азыр жүрүп жатат. Учурда биз 4 оорукананын территориясында жер алдындагы өткөн кабелди алмаштыруу иштерин жүргүзүп жатабыз. Тактап айтып кетсек, Бишкек шаарында 955 километр жер алдындагы өткөн кабель бар. Чыңалуусу 35 6-10-04 киловольттук. Анын ичинен 2011 жылдан 2018 жылга чейин 170 километри реконструкциядан өттү, жаңылоодон өттү. Түндүк электр ачык акционердик коомунун балансында Бишкек шаары боюнча 955 чакырым 35-10-6 киловольт чыңалуусундагы кабель чубалыклары бар. Гуля Мураталиева Борбор калаада 2012-2018 жылдар аралыгында жер алдындагы кабелдердин 174 чакырым алмаштырылып, оңдоп түзөөдөн өткөндүгүн билдирди. Андан тышкары Бишкек шаарында 19 жылдын ремонттун кампаниянын алкагында 4 кошумча трансформатор коюлат. Анан Бишкек шаарында 0,4 киловольттук аба чубалыгыны өзүн кармоочу изоляциялалган провод менен реконструкцияны жүргүзөбүз. Түндүк электр ачык акционердик коому жыл айына чейин Борбор калаадагы эскирген кабель чубалыкларынын 52 чакырымын алмаштырууну мерчемдөөдө. Азыркы тапта алмаштыруу иштери Лагвиненко, Бөкөнбаев, Тыныстанов, Түгөлбай ата көчөлөрүндө жүрүп жатат. Айзагым Чебекова, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.